Равшан Жээнбеков Мончодогу окуя кадимки эле көрүнүш. Банядагы балдардын окуясын талкуулабай, мамлекеттеги адилетсиздикти талкуулабайсыңарбы, дейт Равшан Жээнбеков. Бул тууралуу Кербен медиа кызыктар блогуна шилтеме берип жазды. Кыргызстандагы ЛГБТ өкүлдөрүнүн укугун коргогон Лабрис уюму мындай жаза мыйзамга каршы келерин белгиледи. Кыргызстанда адамды өлүм жазасына тартуу мыйзамда жок. Бул катардагы эле кылмыш. Зордуктоо катары жаза берилиши керек, дейт аталган уюмдун юристи. Саясатчы Равшан Жээнбеков дагы өзүнүн пикирин билдирди. Кыргызстанда мындан дагы оор кылмыштар болуп жатат. Эмнеге ага активдүү көз караштарды айтпайбыз? Бир баланын зордукталганы мамлекетке зыян деле алып келбейт. Канчалаган адилетсиздик, мамлекетти тооноолор болуп жатса, элдер кайдыгер. Анан бир банядагы 2 баланын өз каалоолорун ишке ашырып жатканын талкуулап жатабыз. Бул эмнеден кабар берет? Коом дагы деле караңгы. Банядагы баланы талкуулабай, мамлекеттеги адилетсиздикти талкуулабайсыңарбы, дейт Жээнбеков. Булак Назар Ньюс KG. Ысык көлдө унаа бакты сүзүп бир аял каза тапты. Жеринен тартылган сүрөттөр. Кече 24-январда Ысык көл облусунда адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Жол кырсыгы Каракол-Бишкек унаа жолунда Түп районундагы Күрмөнтү айылынан анча алыс эмес жерде болгон. Mercedes-Benz Sprinter жолдон чыгып кетип бакты сүзгөн. Анын ичинде айдоочу жана 17 жүргүнчү болгон. Кырсыктын кесепетинен бир аял көз жумду деп айтылат маалыматта. Жаракат алган 7 киши тийиштүү жардам алып жатат. Алардын арасындагы 6 жаштагы бала жандандыруу бөлүмүндө болсо, калгандары палатада. Булак Спутник KG. Германия эмдөөдөн баш тарткан кызматкерлер жумуштан айдалды. Германияда коронавируска каршы эмдөөдөн баш тарткан үчүн майыптарга жана карыларга кам көргөн кызматкерлер жумуштан айдалды. Өлкөдө кызматкерлердин бул категориясы биринчи кезекте вакцина алуучулар тобуна кирет. Билдтин айтымында, улгайган адамдарга жана майыптарга кам көргөн компания коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүнү каалабаган 7 кызматкерди жумуштан бошотту. Ошол эле учурда Германияда эмдөө ыктыярдуу болуп саналат. Эмдөөдөн өтүүнү каалабаган жумуштан бошотулуусу биринчи жолу катталып жатат. Чечимди компаниянын жетекчиси кабыл алды. Ал буга чейин өзүнүн кызматкерлерине бир чечимге келүүгө 2 күн убакыт берген. Бирок алар эмдөөдөн баш тартышкан деп жазды басылма. Басылманын маалыматы боюнча белгиленген мөөнөттө 3 кызматкер эмдөөдөн өтүүнү каалабагандыгын жана дагы 4 кызматкер бир чечимге келе албагандыгын айткан. Алар иштен бошотулгандан кийин компаниянын ээсине вакцинанын каршылаштары тарабынан ар кандай коркутуулар келе баштаган. Германияда коронавируска каршы эмдөө декабрдын аягында башталган. Булак Чындык KG.